Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Сулаймантоодогу субкат аттуу көрсөтүүбүздүн бүгүнкү түрмөгүндө Кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал болгон эжелерибиздин бири. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, жазуучу, публицист Салима Шарипова эже болмокчу. Салима эже, куш келипсиз. Мына биздин астыбызда бир далай ушу сиздин каламыңызга тагандык эмгектер, сиздин şu emgegingizge teşelүү далай insandардын макалалары чогулган журналдар жана башка материалдар турат. Булар жөнүндө дагы өз учурунда сөз кыларбыз. Биз бүгүн сиз менен эже катары, аял заты катары, эне катары мына быйылкы жылыбызды мамлекет башчыбыз ыйман, адеп жана маданият жылы деп атабады. Мына ушул ыйман, адеп, маданияттын айланасында бир маектешели деп төрүбүзгө чакырып отурабыз. Былтыркы тарых жана маданият жылы деген, анан быйылкы адеп, ыйман, адеп, маданият жылы деген жарлыктарга биз чыгармачыл адамдар өтө ыраазыбыз да. Эми күнү келип, заман алга жылай берет, эми башыбыз ооган жакка бара берсек, биз көп нерседен ажырап калмакпыз да. Ошондуктан ким экенибиз, биздин өзүбүздүн ордубузду билүүгө, анан элдин башына эң оор күн түшкөндө ушул акын, жазуучу, анан энелер чыгат экен да. Мен ушул айрыкча эле 10-жылы карап көрсөм, ушу бардыгы энелерибиз бирге чыгып, ушу үй күйгөндөр, таяк жегендер, башкалар, ошолор ушу ЛТРди бербей, башка телеканалдарды бербей, ушул биримдикке чакырып аттык да элди. Анан айтам да, Алла Таалам бул энени, эне деген улуу нерсеге бир чоң бир уюткулуу нерселерди ата кылып коюптур да. Эгерде эми албетте үй бүлөдө бактылуу болуу эң жакшы нерсе. Бирок андан да бийик турган баягы эненин тарбиясы деп ойлойм да мен. Эненин тарбиясы, эненин туура багыты, эненин ошо өзүнүн мээримен, өзүнүн асыл зат ойлорун бардыгын бала чакасына жеткире алгандыгында. Эгерде бул эне болбосо, эми албетте эркектерди да биз төрөйбүз. Мына мен дагы 2 уул 1 кыздын энесимин. Неберем бар, эркектер, кыздар. Анан ошол эле учурда мен айтам да, эгерде эркектерге теңелип эле жылт эткен нерсени карай берсек, биз деле башка бирөөлөргө кызыга берсек, бул генофондду ким сактайт эле дейм да. Укумдан тукумга бар тазалыкты, аруулукту, ошол чоң ата, баба, ата бабалардан келген нерселерди бардыгы сактап калуу, өткөзүп берүү муунда бул эненин Буга эне бузулса, улут бузулат деген сөз бар эмеспи? Ооба, энеден эл башталат, эне бузулса, улут бузулат деген сөздү мен абдан кылам. Ошон үчүн көчөкөйдө жүргөндө баягы кыздардын адеп ыйманына көп карайм да. Кээ бирде атайын ушу маршруткада же жөө кетип атканда, ушу биздин кыздарды ушул эмнеге деген баягы ата энеси Россияга кетип, баягы алы кеткен, күчү кеткен, чоң ата, чоң эне, тайата, тайненелерде калган балдарга бир адеп ахлак аябай жетишпей калып атат да. Ушу көрүп тура шаарга келди. Илгери орустардын доорунда бир түкүрүп салса, же кагаз таштаса, же очередти бузса нанга турганда, же семичкени таштаса. Семичкени таштаса, вот энесин көрсөтөт эле да. Мындай орой айтканда. Эми ушул ошондон бери мына 25 жыл болду, бардыгы какырык түкүрүгө толгон шаар. Бардыгы кагаз менен семичкеге болгон нерсе. Ошону жасабачы, бул жаман нерсе. Бул мынагы эми мен Куран китептин өзбекчесин, кыргызчасын, орусчасын, латин транскрипциясы менен окуйм. Ошондо ушунчалык улуу нерселер айтылган да. Ошондо адамдын көңүлүн аңтарылган нерсени жасаба дейт да. Түкүрбө дейт. Эми бардык адамдар жийиркенет да, туура, жакшы адамдар ошону балт айтып түкүрүп коюп, бул көчө сеники эмес да.
Бул жалпы эми мен эми 7 жыл Арслан бабтын токоюнда чоңойдум да, тата тайнемдин колунда. Эмне дегенде мен тата тайнем бул өзгөчө кыз болот, силерге бербейбиз эле ат энемен анын үстүнө баягы бул кайсы мыйзамда айтылган 13 жыл катып калган эмчектен сүт чыгып кетип, тайнем мени өзү багып ошойдон аяпа болуп, мына бүгүнкү күнгө чейин мага эң ыйык, эң бийик адам да. Ошонун дастандарын, ошонун кошокторун, ошонун ырларын, чачкей сулуу баягы улуу эмелерди, дастан, кичине дастандарды айтып, анан отура калып токойдо Куран окуп, анан ошолор менен тарбияланган адаммын да. Анан ошол кезде бир ыплас нерсе биз жайлоодон көчкөнгө калбайт эле да. Анан бул кандайча, бул баняны билбеген адам, душту билбеген адам, вот немытый деп, баягы баня душта жүргөндөр жазат да, баягы текеберчилик менен кыргыз пас курупчу. Эч кандай да биз булактардын суусуна жуунат элек, биздин ден соолук аябай бекем эле. Ошол баягы эмелерди, гүлдөрдү, чөптөрдү, ыйык нерселерди алып келип, ошону кайнатып туруп чачтарыбызды жазда киргенде, суулар кирген кезде, анан кийин ошолордо чач коюп туруп, анан ошол сонун чөптөр менен, гүлдөр менен өстүрүлгөн биздин чачтар. Ошондой тазалыкта чоңойгонбуз да, бардыгы таарат алат эле, бардыгы намаз окуйт эле. Анан эле баягы совет доору мынандай болду, анан мынантип эле бардыгыбызды капыр кылып ирди ал адамдын өзүнөн. Биз дайыма нике менен үйлөнүп келишкен адамдар, намазын эч качан менин тата тайнем, ошо аяпамдар эч качан кайткан эмес намазынан. Анан балдарыбыздын бардыгы сүннөттө отургузулуп, ошо 4-5 жашында бардыгы мусулман болуп келген да. Анан ошону эле анан отуруп алып эле мынантип эле орустар мынтип ирди, андай ирди деп эле кошоко жошок кыла бериш керек эмес. Эми бир уламышбы канчалык чындык, мен ушул бир нерсени айткым келип атат азыр. Ошо бийликтеги адамдардын адептүүлүгү, маданияттуулугу боюнча ушу Шабдан Батыр өзүнүн ордосунда отурган кезде куйручук келип эле 3 түн 3 күн эле эмесин улаасында отура бериптир да, ай бияка өт андай десе деле болбойт имиш да. Анан 3-үчү күн батканда, ай тазым эмне болду эми айтпайсыңбы дейт да Шабдан Батыр кичине колу бошоп. Дегенде сен күздө суу самырда, сен деп эле суу самырда болуштардын жыйынын өткөрөт экенсиң. Ошол жерде мени аттан түшүрүп койчу дейт да, мен барайын деп. Дегенде эми бардыгы таң калат да, нес болушу эле жанындагылар. Дегенде ошол эле 3 күн кыйналып атасың, болуптур. Дейт дагы ошол анан күз келет. Анан чын эле бир болбос эле бир тайчаны минип алып бечара кетип атат да, куйручук. Кетип атып эмне болот экен, эми хан деген бир кайсар болбосо эле болду деп өзүнчө. Анан алыстан көргөндө эле хан чапанын жабынып, мындай менин куйручук досум келе айтат. Аттан түшүрүп коеюнчу дегенде бардыгы эстери ойт да болуштардын. Ошону менен аттан түшүрүп койгондо эле болду. Кайга барса Кыргызстандын 4 бурчуна барганда эле бул Шабдан Батырдын, Шабдан хандын досу деп туруп эл тосуп алып, ошол белек бешектерин берип, жаңы жорголорду мингизип жөнөтүп, ошентип элин баккан экен. Бул канчалык адеп, андан бийлигинен түшпөдү да Шабдан Батыр. Туура ушул мына ар түрлүү болуп өзгөрүлүп келген болсо дагы, адеп менен маданияттуулугу чыгармачыл адамдын түрдүү өзгөрүлмө кыялдарын туура түшүнгөндүгүндө болуп атат да. Эми Салим эже, сиз бардыгын жалпылап түшүнгөн адам түшүнөр, түшүнмөгөндөр дагы бир башка бирөөлөрдөн дагы насаат угар деген маселеде айтып жаткан оюңуз телекөрүүчүлөрүбүзгө түшүнүктүү болуп калды окшойт. Сиз чыгармачыл инсан катары өзүңүз ушу адеп менен маданияттын биримдиги менен айырмасы кайсыл мерчемде жатат? Же болбосо экөөнүн журулушкан сыры эмнеде? Ушул жөнүндө айтсаңыз. Баягы менин устатым, көбүбүздүн устатыбыз 24 жыл ушул жазуучулар союзунун мына быйыл 50 жылдыгы болуп атат. Жалпы түштүк боюнча Ош облусунун жазуучулар союзунун түзүлгөнүнө 50 жыл болуп атат. Ошонун 24 жылын Карпшак Ташбаев жетектеп келген да. Эми анын шагирттери көп, Кудайга шүгүр. Анан мен дагы ошондо биринчи окуп тааныш элек кезинде бир ырын окуп калдым. Тынчсыз дана капа болуп кетемин мен, бирөөгө чыканагым тийип кетсе деп. Бул Кармышак экен. Кармышак экен сөзү да. Бул канчалык терең сөз да.
башка адамды ушунчалык баягы аё сезими, мээрими, башка адамды сыйлоо сезими да. Анан ошо бул жерде адеп дагы бар, маданият дагы бар, ыйман дагы бар да. Ушул жана айтпадымбы, ушул маршруткаларда көп жүргөндө отурасың эми биринчи катарда дайыма орун беришет, Кудайга шүгүр. Ошондо алиги локулдаган балдар кыздар өтөт, бир шляпаң бир жака отура алат. Экинчиси келип дагы буяка жылдырат, башың оңдоп кете бересиң да. Ошол сумкаларын алып коюш акылына келбейт. Эмне дегенде алар өзүн кадырлабаган адамдар да. Вот мага мени ушундай кылса кандай болот эле деген ой келбейт да. Ар бирде баягы бычакты өзүңө сай, оорубаса кишиге сай деген дагы сөз бар. Мен ушул биздин кыргыз элдин баягы көсөмдүгүнө, акыллыгына мен таң кала берем да. Билимсиз адамдар, көчмөн эл, кочевая цивилизация. Ушулардын катарында канча деген ушу ар бир жашоонун эмесинде, жагдайларында баягы кыргыздын ошол жерге даярдап койгон сөзү бар да. Мен ушуга тан берип, бул чынында биз абдан ыймандуу, абдан адептүү, абдан маданияттуу калктын урпактарыбыз. Ошого биз кайтышыбыз керек. Ошо мен айтам, көп нерсенин кереги жок. Бул алиги жасакерленип, баягы партиянын мезгилинде кээ бирлер партияга өтүш үчүн аябай жаман жактарын жаап, тим эле жакшылыгы өзүн көрсөткөн. Азыр эми ар күнүбүз биз өзүбүздүн алдыбызда, өзүбүздүн абирибиз мындай таза болуш керек да. Адеп деген, ыйман деген бул нерсе генетикадан берилет, тукумдан берилет, бирок адамдарды карап дагы жакшы чөйрөдөн да калыптанат да. Бир акылман киши айтты эле, ошо замандаш киши. Ошол айтты да, мен дейт атаман же энемен же бир туугандарыман эч нерсени үйрөнбөдүм дейт. Мен ошо айланамда күнүгө жанымда отурган классташыман кой бакканы барганда ошо эшектин астында мен дейт алдыга карап минсем, ал тескери карап туруп китепти мага окуп, мынандай деп айтат эле дейт. Кыргыз өзбек экен да. Ушулардан мен үйрөнгөм дейт. Ошол чөйрө жакшы болуш керек да. Ошондон эң авалы мен ушул балдарыма тилегеним айнайын, Кудай, ушул жакшы чөйрө болсун, жакшы адамдардын айлына чөйрөсүнө балдарыма ошол жерге орун бер деп сурайм. Ушул эми ар түрлүү да баягы казиного баргандар, карта ойногондор, наркотикке баргандар, азыр эми каяктагы элде жок нерселер, ислам дининде жок, кыргыздын наркында жок нерселер эми өзүнүн жанын өзү кыйып эми өспүрүмдөр дагы ошентип кетип атат. Бул таптакыр баягы ыйман деп ата энесин аё сезими, адеп элине сөз алып бербөөнү ойлоп айтат да. Эл достугу жөнүндө көп кайрылып, эл арасында данекер болгонго, улуттар арасында данекер болгонго аракет жасап келе жаткан айымдарынан бирисиз. Бир элден экинчи бир элге өткөн маданият, адеп, ыймандын жорулушкан маселеси жөнүндө кыска айтсаңыз. Эми баягы Владимир Мекинников мынагы китебим «Белый лебедев, черный день» Султаны Ибраимовго арналган мына биринчи, экинчи китеби турат. Бул Болгарияда 13-жылы бестселлер болуп таанылган. Ошол жерде бет ачары болуп 17 мамлекеттен келген айымдар, профессорлор, окумуштуу жазуучулардын арасында ушунчалык бардыгына жагып, аларга мен бардыгына белекке берип, эми жакшы ушул Туркияга барганда 47 килограмм бесплатно экен, акысыз менен бардыгын жеткирдик. Эми ошондо берилген да көкүрөгүңүздө турган бирги чоң сыйлык. Ушул күмүшкө көчкөн серебряный голубь 12 айымдын катарында ошол жалпы мурдагы сайыздын жалпы эмеде бул эл аралык таанылуу белгиси. Ошол тынчтык үчүн күрөшкөндүгү үчүн, анан үй бүлөлүк баалуулуктарды, ак дөөлөттөрдү тараткандыгы үчүн. Ошо эне катары да бул аялдардын гана белгиси. Ошондо эме болду да, Мекинников жазып атпайбы? Салима де Саид болуп калды белое солнце пустыни деп. Ай, Салима, неге бердесин десе да, стреляли деп. Бардыгы күлдү да ошону. Эми карасаң эле Салима Оганистанда жүрөт, карасаң эле Салима Тажикстанда жүрөт, карасаң эле ошо Ташкентке өзүнүн журналы менен презентацияга кетип атат деген эми баягы сезгич эме да. Эми мына 14-жылы 37-де балам каза болуп калып, ушу 4 ай бөк түшүп жаткандан кийин анан ушу 5-ай кеткенде телевизорду койдум да, койсом ушу
Баткен областында Аксай Көкташ эле кырылышып атпайбы. Мен эми эки мамлекеттин жазуучусу, журналистимин да. Анан бул кандайча болуп атат деп элеме кылсам, бул 3-4 адам эле чыгарган нерсе да. Мындайча айтканда, ошол жерде бийликтин деле кереги жок. Эми баягы акылмандары деле кирсе эме кылбай эле ошого чыккандан анан мен ошо президентский аппаратка чыктым. Ошол жака барып бир мына Жергелтал Тажикабадка барып на гранях духовного братства деп ушул эме руханий достуктун биримдүүлүктүн чектеринде деген бир эме өткөзүп келели деп. Буяктан Фахриддин Баяков, Абдуали Акимбеков, Турабай Жороев, Мамат Ибраим Жаныбеков болуп, ырчылар Курманбек Карабаев, Гүлшада Таласова болуп, онан ошо Тажикстанда бир жердеги өкүл ассамблеяда Али Назаров, Халик Назар менен 2 машина болуп бардык да, туугандары менен барып, аябай сонун мен өткөрүп ошол жерде мамлекеттик телеканал менен Сафина деген маданият телеканалы келди да. Анан ошону айттым да, эми биз деген дедим, ушул болор болбос жерде бир кыргыз, бир тажик, бир талтайып туруп алып, 1 метр жерди талашып, бир ташты талашып, бул меники деп эле чечип алсак болот го. Бул эми биз кууруп атабыз да, эми Манас атабыз менен тиги Канеке энебиздин уруктарын. Ошону ойлонуп койбойлубу? Эми башка деле бизге жетип ашып атат го, биз менен тирешкендер бири-бирибиз менен. Эми уят да. Деп таза сүйлөдүм, эми жаман көрсө жаман көрөр. Эми мен кыргыз элиме ишенем албетте. Эми тажиктер жаман көрсө көрөр. Кандай болсо дагы айта турган сөзүмү айтып алдым. Анан 1 ай өтпөй Баткен жана Согда областынын жаштар фестивалы эмеде Исфарада өттү. Анан жакшы эми көз тийбесин. Бул нерсени жөнөкөй эле жер деле Алла Тааланыкы, жолдор деле Алла Тааланыкы, биз да Алла Тааланыкы. Бу жерде бир аманат жашоо деңиз. Ошого жакшы эме болуш керек. Анан мынагы өзбек туугандар менен бул 10-жылы болгон нерседе эң жүрөгүн кейишкен ушу көп адамдардан ажырап калдык. Анан бул деген нерсе эң мындай өкүнүчтүүсү баягы бул жердеги нерсе 1-2 күндүк эле каша керек болгондо, мынча айткандачы. Анын артында бул Ферганадан 2 полк келип, баары жокту кыйсыпырын бу жерден чыгара баштаганда Өзбекстан Кыргызстандын суверенитетин бүздү деп Өзбекстанга бомба түшүш керек эле да. Булардын планындачы. Ошол эми балким жалгандыр десек эле, Раматлык Ислам Абдуганиевич Каримов өткөндөн кийин эле Варшавадан тиги кишилер чыгып атпайбы. Эми ошол сөз чын экен да. Чыгып кайрадан анан мен пресс-конференцияда айттым, эмне 10-жылы албай калган акчаңарды алмакчы болуп атасыңарбы? Анан мен айттым, менин дедим, Кыргызстандагы өзбектердин балакетин албай жөн жүрсен дедим, кылмышкер. Ошол пресс-конференцияда эми жетсе жеткендир, жетпесе башка ошонун айылына чөрөсүнөгүлөр түшүнөр. Эмне кыласыңар? Биз эми илгертеден жашаганбыз. Анан мунагу китепте как раз ушу Италия, Греция, Хорватия, Черногориядагы эл аралык аялдар конференциясында ошол жерде мен өзүмүн сүйлөгөн сөзүмү толук келтирдим. Өзбек менин туугандарым дагы, калемдештерим дагы окусун, эмне деп мен аякта сүйлөгөнмүн. Анан бирөөсү бүгүнкү күнгө мага капачылыгын айткан жок. Бунун бардыгы ошол ыйман, адеп, маданияттын журулушпагандыгынын айынан келип чыккан балекеттер го. Кандай дейсиз? Ооба, адам деген дайыма келечегин ойлош керек да. Мен ушул 2 жыл мурун Проклятие предков деген ушу баягы ата-бабадан келген каргыштар деген эмен окудум да, америкалык автордун китебин. Бул бүгүн биз эмнени жасасак 7-8 муун биздин балдарыбыз, бала чакабыз ушуну тартат экен. Буга мен өзүм күбөмүн да. Ушул нерсени мына чыккынчылык кылып, бирөөлөрдү эл бузар болуп, анан кийин бирөөнү кордоп, зардап нерсени жасаган болсок, ошол бардыгы нерсе кийин балдарыбыз кийин бизди айтат. Ушулардан келген экен деп. Бир күнү болбосо бир күнү ошол түшүнөт. Жөндөн эле эмне үчүн ишибиз жылышпай атат? Жөндөн эле эмне үчүн бирөөлөр бизден касташып атат? Биздин мүлкүбүздү эмне үчүн бирөөлөр талашып атат? Деген нерсе келет да. Ошон үчүн ыймандуу, ынсаптуу болуп жүргөн жакшы. Келечек үчүн дагы адамдын өзүнө дагы. Эми мына сиз өзүңүз бир топ сөз кылдыңыз.
белый лебедь, черный Караңгы күндө ак болор. Эми бул биринчи китеби, ооба. бул экинчи китеби. Мен муну көрсөтүп жатканым, Кудай буйруса, быйылкы жылда ошол кезегинде бул Кыргызстандын тең жарымынан көбүн ээлеп турган Ош областын жетектеп канча жыл ушул Ош областынын өсүп өнүгүшүнө нар көтөргүс салымын кошкон Султан Ибраев агабыздын дагы 90 жылдыгы белгиленүү астында турат. Бул Кудай буйруса быйылкы жылда атайын мамлекеттик иш-чара катары өтсө керек. Биз эми муну сөз арасындагы сөз катары гана бир ооз бул киши жөнүндө бир эки ооз сөз айта кетпесеңиз сөздүн тузу кемип калат. Эми мен сыймыктанамын. 16 жылдан кийин аты өчүп бараткан адамды мен кайра тарыхка алып келип койдум. Bunun özünün mına birinci kitap kıskarak çıktı, emne degende köp nerse öçürüldü, kabul alınmadı al gezde, keyin toluktap mına çıkardım da kança jıl. Bul dagı Sultan Mambetkaliyev Çүй Üniversitetinin prezidenti bolbosa men ekinci kitapты жазайын деген oyum жок эле, эмне дегенде жүрөк зады болуп калдым да биринчи kitapты жазып атканда. Ушунчалык жакшылыгын көргөндөр мени кагып силкеп кубалап, ушунчалык кишинин сый урматын көргөндөр баягы жек көрүү сезим менен мени карап сен ким элең дегенсип. Анан өзбек эме орус эмелерге барсам, басылмаларга барсам, эми сен психушкадан чыктың эле, эми дагы бир жерге тыгылгың келип атат деген акарат сөздөр болуп. Эми көп эле азап тарттым да. Бул эми 90-жылдары Чоңалайга жетиш, Исфанага жетиш. Азыркыдай таксилер келиңиз, отуруңуз, мынанча болуп, бу апарып коем деген жок эле да. Анан бул китепти мен айтам да, южанин северного происхождения деп бир күнкү депутаттар менен жолукканда да айткам, бул кишини канча жазса аз. Эми мен биринчи болдум, анан биринчи мен ушул эл аралык деңгээлге чыгардым бул китепти. Эми руху разы болсун деген гана сөздү айтамын. Бул ошо кезде менен атам 73-жылы партиянын эмелерин алмаштырып аткан кезде мен чоң атам атылып кеткен экен да 37-жылы. Өзүнчө эле сын врага народу деген репрессия болуп. Ошондон көп азап тарткан атам. Атам гана эмес, биз да канча тарттык. Мунун аркасынча кедергисин тарттык. Эми ошон үчүн бул киши ошол кезде акыры Шариповду эми жөн эле коелучу деген кишилерден бирөө болгон да. Ошол кезде ар бир адамга көңүл бөлө алган бул кишиче. Ошондо сиз бул атаңызга, чоң атаңызга жасалган суйурматтын негизинде сиздин жүрөгүңүзгө жакын болгон киши. Атамын өзүнө. Анан мен өзү баягы колуму кайрытып, психушкага тыгып, мен Москвага обследованияга кеттим да. 3 ай ушул жердин психиатрлары, ушу мен азыр айтып коеюн, Абдыбайт Өмурзаков жана Абдыкерим Темирбердиев деген эки психиатр, Али Рахманкулов деген баш врачты кокулоп туруп мени чыгартканда, чыгартып анан кийин Москвага кеткем. Алар Салаженкин дегенди Бишкектен чакырып, эми аны мени 6-7 айга камап, ошол жерде мени жок кылмакчы болгон. Алчы. Андан кийин ошол жака мени Москвага жөнөтүшүп, эми асалардын көзү тирүү, Кудайга шүгүр ушу китепке аларды киргиздим. Ошолор аркылуу ушу китеп пайда болду. Анан Москвада туруп, мен айттым да, Султан Ибраимов болсо, бул эми Москвада мен партбилет алган адам. Мен жетекчи мекемеде. Менин жолдошум да ушуларды кыянатка барып, горкомдун адамдары менен кошулуп алып мени жок кылмакчы болгон. Ал дагы жетекчи коммунист. Ушул жол койбойт эле да бул киши. Өзү эле чечип коет эле. Анан Москвага барып ЦК КПССка кирип, анан кийин менин үйүмө кайра беришти да. Болбосо үйдөн айдап, балдарым менен мен ата-энемдин үйүндө тыгылып калдым да. Ушундай нерсе. Бул же мужское насилие деген, насилие в семье азыр эми ол 30 жыл болуп калды. Эми жаткан жери жайлуу болсун. Жакшы жактарын ойлойм, кечирим. Эми Алла Таала кечирсин анын күнөөлөрүн. Эми бул бир үйдүн жарыгы бир үйгө караңгы дейт. Биз эми ал маселеге кайрылбай эле коелу. Мынау менин астымда Ош деп бул ушул жазган спиртовун алып келген окшойт. Бул 99-жылы чыккан. Мына жерде бар. 99-жылы мына 18 жылдан бери чыгып келе атат. Ошо акчама карап, кээде 3-өө чыгат, кээде 4-өө чыгат, кээде бир жылда чоң болуп 1-өө чыгат. Эми быйыл жакшы мына
өзбек меймандарыбыз, Өзбекстандан келгендерге ошо атайын чыгарылышынын бардыгынын колдоруна карматтым. Ошол бизде кандай нерсе болуп атат, кайсы максат ниет менен жашап атабыз, тарых маданият жылын кандай өткөрдүк. Анан ошо Кыргызстандагы өзбектер деген Абдурахменов ученый бар экен азыр. Аябай тың, аябай профессиональный адискөй маселени ичинен билген автор экен, кандидат наук мына биздин Ошгуда. Ошол китебин алган деле ошо бир пас деле үзүндүсүн чыгардым. Анан мынагы өзбекче китебими Актаңылар деп бул Тажикстандагы бул эми ошол Афганистанда чыккан китебим. Анан ошол Тажикстанда мен 50 жылдыгым өткөргөн кезде Москвадан бир номерин чыгарышып ошо алдыңда турат. Мына ошо Актаңим менен аны ошо Тажикстандан чыккан өзбек китебими Актаңим, Актаңылар. И муну ошол Москвадан ошол журналды тажиктер чыгарып берген, спектакльме койгон Хаджент театры. Ошол эми аларга мен канчалык эме кылдым, кызмат кылдым мен билбейм, бирок далай эле эме кылдык. Бул кыргыздар жөнүндө жазылган китеп. Ошол тажик авторлору. Анан ошолор менен дагы байланышып мен эме кылып мага подаркага беришти. Анан мен өзүмүн китебим Долгий путь к любви, анан мына тажик китебим совсем өзүм мага калган ушул болуп калды. Ар кимге таркатып отурупчу. Бул жакшы китеп элге таралып. Ооба. Анан өзүңүздө калып калат же калбай калат. Ушундай болот экен. Эми булга сүйүнүш керек кайра. Мынагы Ош ноокатка арналган эми менин атам ноокаттык болгон үчүн 85 жылдыгына карата ушул жерде жазган бүтүн биздин өмүр таржымалыбыз. Өмүр таржымалыбыз өзү биография. Менин чоң атам ким экенин, башка ким экенин кээ бирде ошолорду эме кылат. Мына 11-жыл ошол эмеден кийинки чыккан. Анан азыркы мына сигнальный экземпляр Ош шаары жөнүндө арналган. Анан ушундай эле Ош областына арналган. Эми бул сигнальный онундай болуп жакшынакай чыгат. Ошол. Эми булардын бардыгы биз бүгүн пендечилик кылып, бири-бирибизге эрес талашып жүргөн заманда баасы албаса дагы келечек муундар үчүн бул чоң таберик болот деген ой тилекти мен кошумчалай кетким келет. Себеби бүгүн кадырына жетпегендердин сөз эртең караанына зар болуп калчу учур алыс эмес. Эже бул жерде турган китептер, мындан сырткаркы жасап жаткан өзүңүздүн журналисткадагы, жазуучулук ишиңиздеги, жөн эле коомдук иштердеги жасап жаткан иштериңиздин баардыгында мындай барактаган адам сөзсүз ушу ыйман, адеп, маданияттуулуктун бир жуурулушкан бир өзөгүнө туш болушат деген ишеничтемин. Эми биз кайра ошо адеп жана маданиятка келсек дагы, бу биз маданияттуулуктун, адамдын жан дүйнөсүндө маданияттуулуктун мааниси жөнүндө сиз өзүңүздүн көчүлгөн уул кыздарыңыздарга айтчу сөзүңүз. Маданият деген, адамгерчилик деген, адеп, ыймандуулук деген бул биздин күнүмдүк жашоодо дайыма бул өнөкөт болуп калыш керек да. Ошону башка бирөөнү кадырлай билсек, жаныбыздагы эң жакын адамдарыбызды, ата-энебизди, чоң ата, чоң энелерибизди баалай билсек, кайната, кайненелерди баалай билсек, анан ошо кайната, кайненелер дагы ошол балдарына, жакшы келиндерине, күйөө балдарына жакшы бир өзүнүн нарктуу сөздөрүн, пикирлерин айта билсе. Мен ушуларды гана, бул таптакыр кыйын эмес. Бул адамдын ичиндеги тарбияланган нерсени айтып коюш, деп коюш, ал эч кыйын эмес. Аны эч бир амалды издебеш керек, бир күч, каражат менен ойлонуп жок, баардыгын ачык сүйлөшө билиш керек да, бала кезинен тартып. Ошо балдарды анан алар стресс болот, анан мындай деп жашырып жана берсең, ал туура эмес. Мен ойлойм да, канчалык менин ата-энем жашырып келген, мындай жашырынбаганын артынан биз кандайдыр көп нерсеге баягы сапарлаш нерселерди билип келдик да.
ошону кандайдыр балдар түшүнө турган деңгээлде айтып койсо, биз азыр эми кыйналып турабыз, кичине бир жакшы оң болуп калсын, анан баары жакшы болот деп койгон эч нерсе эмес. Анан ошол эле азыр ажырашуу көп болуп атат да. Анан ойлонуп көрсөң, баягы келин айтат экен да, сиздин биринчи күйөөңүз эмес экен го менин кайнатам деп. Эми келиндин тим эле баягыны аргумент кылып айтып атат да эми. Анан ал кеттиби, кайненеси. Ал деген анын күйөөсүн төрөгөн аял. Анын эмне кылат чукулап. Ошол эле кезде зады көрбөгөн өлүңдү көрөйүн деп кайненеси айткан болсо, ал эмне деген сенин балаң ошону тамдап келди, ошону кичине бир адамгерчиликтүү болуп, эне катары жумшактык менен, сабырдуулук менен жеңип кой. Барып анан билбейм, мен апам ушунчалык тили ширин, саяктын кызы болгон экен. Бардыгы мээр чөбү бар, мунун балдарыбызды да алып алат деп кээ бирде абысындар ошентип калчу да. Чынында бардыгы урук тууган, өзүнүкү дагы, менин атам тараптагы дагы бардыгы менин апамын деп келдиш да. Ошондуктан айтам, бул аял нерсеге көп нерсе баглык болот. Ушул сиз айтып аткан сөздөр биздин эртеңки эне болчу, эртеңки бир үйгө жарык болчу кыздарыбыздын кулагына илинсе, бүгүнкү күндө бир үйдүн жарыгы болуп отурган келиндерибиздин, ушу замандаштарыбыздын кулагына илинсе, бул сөзсүз кайсы бир деңгээлде адеп, ыйман, маданиятка журулушкан бир жүрөгүнө бир жакшы сезимдер уялайт деген ойдобуз. Эми сөзүбүз акырлап баратат. Мен эми көкүрөгүңүздөгү илинип турган жаркылаган медалдарды санап, тигини тиги жерден, буну бул жерден алдыңыз деп айткандан көрө, өзүңүздүн оозуңуздан угалы. Мынагу 10-жыл Роза Отунбаева, Роза Исаховна Отунбаева ошол кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген наамды берди. Андан ошондо эле күмүш көгүчкөн, ошол баягы эл аралык толеранттуулук үчүн, тынчтык үчүн күрөшкөн үчүн үй бүлөлүк баалуулуктарды, актөлөттөрдү тараткан үчүн. Бир болгону ошол биз бул 10-жылы сертификат берилип, 11-жылы мартта алдык, 12 айым дүйнө боюнча. Ошол Болгариядан келген, Германиядан келген, Америкадан, Палестинадан, азыр эми биз 30 болуп калдык андан бери. Ошол биринчи алганыбыз 12. Биздин ушу желектерибиз ошол жерде турган. Анан ушу ЛТР каналында Шайырбек менен сүйлөшүп, Данияр менен барып, толугу менен ошону тартып, кийин Мир Серебряного голубя деген кинону тартып, ошол маселе боюнча. Андан кийин ал 8 мамлекетке синхронный английский перевод менен кетти да. Анан бул ошол мына Афганистанга барып, на том берегу Пянжа деп бул китепти дагы киносун дагы тартып келгенбиз. Ал силердин каналыңардан дагы ошол кезде ЛТРдан да кеткен. Ошондо алган, бул Шойгу берген, Сергей Шойгу. Бул эмен анда бул МЧС эле. Россия менен эмен эрдик үчүн деген Тажикстандыкы Зиёев берген. Ошол улуттар ортосундагы байланыш түзүүдөгү эрдик үчүн деген. Ушул эле да стреляли деп. Анан бул кылым залкарын ушу кандай эмнеге десек болбосун, ушу коомдук тааналуу азыр Кыргыз Республикасынын ардактуу инсандары деген уюм бар. Алар да эми өзүнчө бир Оскарды чыгарып атышат окшойт, баягы түбөлүктүү кылып чыгарабыз деп. Ушул Карымшак Ташбаев анан мага устат шакирт деп 28 декабрда берди, кылым залкары деп. Эл аралык ошондой эле коомдук тааналуу белгиси экен. Эми муну алтын төш белги деп коет экен. Эми ушунун баардыгы өзүңүзгө кут кылсын эже. Эл журттун арасында акыл насаатыңызды аябаган, улуттар ортосунда көпүрө болгон, жалпы өсүп келе жаткан жаштарыбызды ыйманга, адепке, маданияттуулукка үндөгөн калыбыңыздан жазбай, бактылуу каарылык берсин деп тилек кылып кетебиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен бүгүн маектөрдө Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, улуттар ортосунда байланыш түзүүдө өзүнүн салмактуу орду бар инсан Салима Шарипова эжебиз болду.
keyinki көрсөтүүлөрдөн, keyinki жакшылыктардан амандашканча саламатта калыңыздар.